Саламатсыздарбы, эфирде кечимес программасы. Бул саатта жергиликтүү кеңешке шайлоодо аялдардын депутатка талапкер катары катышуусуна байланыштуу кеп курабыз. Анткени шайлоодо талапкер катары ат салышкандардын арасында аялдардын көрсөткүчү төмөн экендигин талдоочулар белгилеп жатышат. Мыйзам боюнча аялдарга жергиликтүү кеңеште 30% квота же мандаттардын 3/1 кем эмеси берилиши керек. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын талапкер катары катышуусу туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн эксперти Махабат Кожокеева, Өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Роза Суранчиева жана аялдарды колдоо борборунун коомдук бирикмесинин директору Бакен Досалиева менен түз эфирде маек курабыз. Ардактуу айымдар, саламатсыздарбы? Жаз менен бирге кирип келген майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Аялдардын саясаттагы орду кандай, шайлоого катышуу көрсөткүчү кандай? Мына ушул багытта даярдалган атайын сюжет бар. Мына ошого назар салып, андан кийин сиздер менен маекти баштасак. Которая является тоже примером в плане создания образа женщины, политики. Жергиликтүү деңгээлдеги саясатка аялдардын катышуусу коомдун өнүгүүсүнүн негизги фактору. Анткени адамдардын күнүмдүк жашоосуна тиешелүү чечимдер жергиликтүү деңгээлде кабыл алынат. Анткени менен 2004-2016 жылдар аралыгында өлкөнүн жергиликтүү кеңештеринде аял саясатчылардын саны кескин төмөндөп кеткен. Бирок теңчилик, өнүгүү жана тынчтык максаттарына жетүү сыяктуу түрдүү деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууда аялдардын катышуусу маанилүү. Коомго салым катарында кошушубуз керек. Демократиялык коомдун натыйжалуу иштеши үчүн аялдардын коомдук жана саясий турмушка бирдей жана толук кандуу катышуусу зарыл экени жалпыга маалым. Бирок алардын шайлоого катышуу динамикасы саясаттагы орду туруктуу эместигинен айгинелеп турат. Ага таасир берген факторлор аялдардын саясатка жолун тосуп турган патриархалдык моделдер, баалуулуктар жана стереотиптер. Аялдардын шайлоого аз катышуусуна таасир берген негизги факторлордун бири бул калыптанып калган түшүнүктөр. Ага ылайык үй иштери менен алектенип, бала тарбиялаган аял коомдо белгилүү бир социалдык статуска ээ болот. Бирок саясаттагы аял эмес. Адатта жакындарынан колдоо таппаган соң каражаттын жетишсиздиги байкалып, өзүнө болгон ишеними төмөндөйт. Мына ушул себептен аялдардын саясий укуктарын мыйзам деңгээлинде камсыз кылуу механизми түзүлгөн. 2019 жылы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына аялдар үчүн 30% квота киргизүү чечими кабыл алынган. 11 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүндө 8326 мандаттан аялдарга 34%. Башкача айтканда 2858 орун каралганы маанилүү жетишкендик деп эсептесе болот. Аялдар үчүн тиешелүү шайлоо округдарындагы резервке калтырылган мандаттардын саны 2-3 мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервке калтырылат. 4-5-6 мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервке калтырылат. 7-8-9-10 мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервке калтырылат. 11-12-13 мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервке калтырылат. 14-15-16 мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервке калтырылат. Белгилей кетүүчү жагдай айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгын аныктоодо мандаттар алгач талапкер аялдар арасында бөлүштүрүлөт. Анда башкаларга караганда эң көп добуш алган аял талапкерлер шайланды деп таанылат. Арине, аялдар социалдык маанилүү маселелерди, балдардын, аялдардын жана калктын аялуу катмарынын кызыкчылыктарын натыйжалуу чечүүгө жөндөмдүү. Мындан тышкары трансформация процесстери аялдар менен эркектерди коомдук жана саясий процесстерде интеграциялоо принциптерине негизделген демократиялык башкарууну өнүктүрүүгө жөндөмдүү. Баарыбызды жаркын үмүткө чулгайт. Аялдарды колдоо борбору бирикмесинин директору, коомдук бирикмесинин директору Бакен Абыловнадан анда баштай берели. Мынакей өлкөдө кандай гана маанилүү чечимдер болбосун, анда аялдардын ролу, орду абдан маанилүү экендигин биз сюжеттен көрдүк. Ошондуктан Бакен Абыловна, жалпы эле аял саясатчылардын саясаттагы ордунан кепти баштасак. Негизи аялдардын саясатка катышуусу биздин Кыргызстанда абдан эле оор. Анткени көп тоскоолдуктар бар.
Ошол биз азыркы көбүрөөк көңүл бура турган маселе ошол 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгон жатат. Ошого карата жаңы кабыл алынган мыйзамдын чегинде аялдардын көбүрөөк аралашуусун ошол биз колдоо иретинде ошо аялдардын потенциалын көтөрүү боюнча чоң иш-чараларды жүргүзүп жатабыз да. Аялдар саясатка катышуусу керек. Анткени ошо чечим чыгаруу деңгээлинде аялдын дагы, эркектердин дагы үнү угулуп туруш керек. Коом өзү аял эркектен тургандан кийин ошол өзгөрүүгө, өнүгүүгө чогуу барганы жакшы. Ошол биздин коом болсо ошо аялдар жагын аксап турат да. Ошондуктан бул аксоо менен биз мындай башка мамлекеттерден артта калууга мындай шарт түзүп атабыз. Ошон үчүн аялдардын саясатка аралашуусуна ошо үй бүлөсү дагы, коомчулук дагы колдоо көрсөтүп, азыркы ошол мыйзамдын иштөөсүнө бир шарт түзүшсө абдан жакшы болот эле. Махабат Дүйшүнбековна, мына сиз шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын шайлоону уюштуруу боюнча экспертисиз. Өзүңүз дагы байкап жүрсөңүз керек, активдүүлүгү аялдардын арасында абдан жогору көрсөткүчтө эмес да. Эмнеге мындай болуп жатат? Эмнелер себеп болууда буга? Мурда биз анализ жүргүзгөндө мурда 24%дан 11-10%га чейин төмөндөп кеткен экен. Ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттыгында көрсөтүлгөн аялдардын. Бул кайсыл жылдарга анализ? Бул акыркы 10 жыл. 10 жылдыга 8722 депутаттын ичинен 7783 депутат бул эркектер болуп чыккан, анын 933 депутаты аялдар гана. Бул деген аябагандай төмөн көрсөткөндүктөн, билесиңер, конституцияга ылайык атайын чаралар, бул дискриминация болбойт. Кандайдыр бир социалдык топтордун талаптарына көмөктөшө турган эгерде киргизсе мыйзамга өзгөртүүлөр. Жана борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бул деген просто жөн эле квоталарды киргизден эместен ошо квоталардын сакталышына ылайык ар кандай чаралар мыйзамда дагы өзгөртүү менен киргизилген. Бул болсо эгерде депутат аял кетсе, ал депутат аял кайра келишин. Бул жогорку кеңеште жана шаардык кеңештерде жана саясий партиялардын тизмесинде эгерде бош мандат пайда болсо, аял депутат кеткен болсо, аял депутат келет. Ал эми жанакы айылдык кеңештерде 30% резервдөө да. Ошондо квоталар боюнча ал болсо, эгерде аял депутат ошол резервдөө менен келсе, ал мөөнөтүнөн мурда өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын токтотсо, бош мандатка кайра ошол резерв менен кийинки шайлоочулардын көп добушун алган депутат аялга берилет да. Ошондой гендердик квоталарды сакталышына өзгөртүүлөр киргизилген болчу мыйзам жолунда. Өнүктүрүү саясат институтунун дагы эксперти Роза Суранчиева бүгүнкү талкууга катышып жатат. Роза Жекшинбековна, ушул аялдардын шайлоого катышуусуна эмнелер тоскоолдук жаратып жатат деп ойлойсуз? Мен эми сандар менен айтып кетейин. Бүгүнкү күндө 484 жергиликтүү кеңештерибиз бар. Анын ичинен 453 бул айылдык кеңештер жана 31 шаардык кеңештер. Анын ичинен бүгүнкү күндө төрага болуп аял киши 18 киши жалпы Кыргыз Республикасы боюнча эмгектенип келатат. Жана 24 айыл өкмөт башчы. Сандар өзү эле айтып атат болуш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз, азыркы 30%дык квота киргизилип аткан жаңы мыйзамга жакшы өнөкөт болот деп. Мыйзамда жергиликтүү кеңешке ушул 30% квота же мандаттардын 3/1 кем эмес иретинде киргизилиши керек деп атат да. Бакен Абыловна, сиз тактап телекөрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуш үчүн маалыматты берсеңиз, эмне үчүн 30% деп көрсөтүлгөн? Жана бул эмнеден улам мындай киргизилип жатат? Бул 30% квота деген жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамынын
59 биринчи беренесинде. Анан мунун киришинин себеби бул Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүнүн негизинде жок дегенде чечим чыгаруу деңгээлинде 30% аялдар отурса ошолордун үнү угулат дегенди билгизет да. Ал эми эгерде биз 50% аялдар 50% эркектер десек, бизде жогорку кеңеште отурган мырзалар муну колдомок эмес да. Анан жок дегенде ошол Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы менен ошол азырынча ошо 30%ды сурадык. Бирок биз бул иштеп муну менен иштеп кетиши үчүн дагы ошол жергиликтүү деңгээлде калк менен иштеп, маалымат таратып, мындай ошол аялдардын өзүнүн активдүүлүгүн дагы көтөрүш керек. Ал эми квота эмне үчүн берилет? Квота бул аялдарга репродуктивный функциясы үчүн берилет. Көпчүлүк учурларда ошол даже бизде жогорку башкы прокуратуранын өкүлү дагы ошол айткан, мыйзам боюнча эркек аялдардын тең укуктуулугу Конституцияда дагы, башка мыйзамдарда дагы сакталып келатат. Анан эмнеге дагы кошумча квота керек силерге деп. Анан квота ошол аялдардын бала көтөрүп боюна, бала төрөп, эмизип, өстүрүү үчүн кандайдыр бир нече жыл убакыт кетет экен да. Анан ошол учурда аялдар өнүгүүдөн артта калат экен. Ошон үчүн аялдарга бул мамлекет тарабынан колдоо катары берилген шарт. Бириккен Улуттар Уюму демекчи, бир канча жыл мурун, мен азыр изилдөөнү окуй кетейин, Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар фонду жергиликтүү кеңештеги аялдардын саны азайып кете берсе, эгерде ушул тенденция улана турган болсо, 2020 жылы бул көрсөткүч 2%, ал эми 2028 жылы бул көрсөткүч 0%га жетет деп эсептешкен экен да. Азыркы учурда аялдар эми жөн гана депутат болуп шайланып келбестен, алар кандай миссияны аткарат, алардын саясатчы депутат катары кайсыл маселени чечет, орду кандай деген дагы биз суроонун тегерегинде жооп издеп көрүшүбүз керек да. Жалпы эле алып карап көрө турган болсок, аялдар кайсыл маселелерди чечүүдө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшөт? Бүгүнкү күндө кайсыл көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууда? Бүгүнкү күндө айтып кетсек, буга чейин практиканы айтып кетсек, жалпы Кыргыз Республикасы боюнча ар бир айылдык кеңеште бирден кем эмес аял бар. Жок дагы айылдык кеңештер дагы бар. Бирок бар айылдык кеңештерде айтып кетсек, маселелер көп. Эң биринчиси, баарыбыз билгендей эле, аял киши бул үнөмчүл болот. То есть бюджетти, жергиликтүү бюджетти карап атканда сабырдуулук менен карап, жана теңчилик менен карап бергенге аракет жасалат. Экинчиси, баарыбыз билгендей эле, сабырдуу, камкор болушат аял киши. Өзгөчө муктаж адамдарыбыз бул карыялар, балдар, зордук зомбулук маселе мына пандемия учурунда көп көтөрүлүп калды. Ошол маселелерди көтөрүп чыгып, сессияда жана чечкенге аракет жасашат. Мындан тышкары, биз баарыбыз билгендей эле тазалык дейбиз да. Үйдүн куту түзгөн, жылуулукту түзгөн, тазалыкты түзгөн аял киши деп калабыз. Ошондой эле шаарларда, айылдарда тазалык маселесин, көрктөндүрүү маселесин аялдар көтөрүп чыгып, биргелешип, биз гендердик саясат дегенде эркек жеке эле аял киши эмес, бул эркек киши менен биргелешип, баланстуу түрдө маселени чечкенге аракет жасашат. Бүгүнкү күндө көп шаарларда, мына Бишкек шаарында көрсөңүздөр болот, көрктөндүрүү маселесин абдан чоң, эң биринчи аял кишилер көтөрүп чыккан, ошонун үстүнөн иштеп атышат. Ошондой эле изилдөөлөр көрсөткөндөй, биздин мамлекет алып карап көрө турган болсок, айрым маселелерди көтөрүүдө аял заты эркекке караганда оюн ачык билдирип, анан ошол маселенин чечилишин көзөмөлдөгөнгө мындай өздөрү баягы инициатива көтөрүп чыгышат экен да. Сиз атап кеткен маселелер, анын ичинде алимент төлөө, кыз ала качуу, үй бүлөлүк зордук зомбулукка келген, ошого байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүдө дагы бир топ маселелерди аял киши көтөрүп чыгат экен. Социалдык маселелер. Социалдык маселелер. Бакен Абыловна дагы кандай пикириңиз бар? Мен дагы ошо кошумчалайт элем. Биз азыр жерлердин баарын кыдырып, ошол элдерге маалымат берип, аялдарды ошо депутаттыкка баруусуна кичине мындай потенциалын көтөрүү боюнча иш жүргүзүп атабыз. Карыя адамдар менен дагы жолугуп атабыз, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп атабыз. Анан ошондо ошол аксакалдар айтып атышат да, аялдар ошол Роза айым айткандай, үй бүлөнүн бюджетине кандай сарамжалдуу караса, бюджетти да ошондой карайт экен. Анан аялдар жооптуу болушат экен. Алар баштаган ишин чырылдап чыркырап отуруп бүтүрүшөт экен.
Анан аялдар аралашып отурган жерде тартип тарбия деген болот депчи. Анан мурунку депутаттар ошол депутаттардын статусун түшүрүп жиберди. Чындыгында эгерде ошол аялдар аралашкан жерде биз изилдедик бул маселени дагы. Аялдар аралашкан жерде депутат эркектер дагы өзүн туура алып, анан кийин баары бир алар дагы калыстык жакка ойт да, анан аялды көрүп түздөнгөнгө аракет жасайт. Түздөнүп аракет жасашат. Анан ошол калыстык жакты колдоп кеткенге алар мындай аял киши бир үндөсө, анан кийин балким алар ойлонушат да. Бирок деген бар да, бизде ошол стереотиптик көз караш, ошол аялдын ошол көз караш менен аял демилгелеген маселени ошо колдобой коюу кичине коркунучу болуп атат да. Анан эгерде азыр 30% жок дегенде бул минималдуу, эң аз дегенде 30% келиш керек. Ал эми округтарга бөлүнүү менен борбордук шайлоо комиссиянын маалыматы боюнча биздин иш-чараларга борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Шайлдабекова өзү барып кетти, ошол бир нече жерге. Анан ошол жерден ошо элге маалымат берди да, жок дегенде бир 38%га чейин аялдар келиши күтүп жатабыз деп. Бул болсо жана округтарга бөлүнүшүнүн негизинде эле келип чыкты да. Ошол жерлерди кыдырганда аялдардын пикирлери кандай болуп жатты? Балким көпчүлүк аялдын каалоосу бар, бирок ошол каалоосун аткарууга, депутаттыкка ат салышууга кандайдыр бир тоскоолдуктар бар. Болуп жаткан чыгар. Бар. Тоскоолдуктар ошол жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү тарабынан да бар, оппоненттери тарабынан дагы бар. Тоскоолдуктар дагы өздөрүнүн дагы кичине укук жагынан билимсиздиги дагы кичине артка тартып турат. Анан каражат жагынан дагы бизде мыйзамда мынтип жазылган. Жанагы шайлоо фондусун ачканда 50 эсептик көрсөткүч жок дегенде болуш керек депчи. 50 эсептик көрсөткүч бул 100 сомго көбөйткөндө 5000 сом. Ошол 5000 сомду фонд ачып ошого салып коюш аялдар үчүн оор. Эркек киши болсо 5000 сомбу же бир торпок соёбу, аны эч кимден балдарынан да үй бүлөсүнөн сурабай туруп эле чечет анычы. Аял кишиге бул ошол 1000 сом эле салып койбоймбу залог төлөгөнгө эле дешет да. Андан тышкары дагы ошо шайлоо процесси боюнча чыгымдар болот. Жок дегенде 2000 сом салгыла деп сүйлөшүп келдик да. Балким буга БШКнын өкүлү Махабат жооп берет чыгар. Азыр болсо мыйзам боюнча шайлоо күрөсү бул 1000 сом. 5000 сом деген сөз жок. Жок. Ал деген атайын шайлоо фондун ачат. Ошол фондко болсо ошол шайлоо күрөсүн төгөт дагы. Анан фонд аркылуу мыйзам боюнча бизди депозитный Биз тактап кетеличи, ар бир талапкер ошондо 1000 сомдук фонд ачыш керек. Айылдык кеңешке ат салып жаткан. Айылдык кеңешке жок. 1000 сом деген бул күрөө эле. Күрөө. Эгерде айылдык кеңештин депутаттары өзүнүн шайлоо агитацияда убагында болсо кандайдыр бир дагы үгүт иштерине жумшайм десе, анда ал кошумча акча ошол фондко салынат дагы, ошол фонд аркылуу жумшалат. Бирок мыйзам боюнча шайлоо күрөсү азырчы эсептик көрсөткүч боюнча 1000 сом эле болот да. Ошол себептен ошол 1000 сом үчүн дагы биз абдан катуу чоң иш-чараларды өткөзгөнбүз да. Парламенттик угууда депутаттар эми 5000 сом эмне салып коюшпайбы деген сөздөрдү айтышкан. Анан ошондо ошол Роза айымдын дагы уюму бар. Ошол аялдар үчүн, жергиликтүү деңгээлде аялдар үчүн бул 5000 сом күрөө салыш абдан кыйын. Анткени биз изилдөө жүргүзүп мындай телефонный опрос кыла калсак, ошол жерде бардыгы айтышты да, мен 5000 сом болсо баламдын контрагына кошуп коет элем. Же болбосо ошо 5000 сом болсо ден соолугумду эле каратат элем деген сөздөрдү айтышкан да. Саясатыңдын мага кереги жок. Ооба. Жок, эми кереги жок деген жок, бирок эң биринчи муктаждыгымды жабат элем дешти. Эне катары эми баягы муктаждыктарды чечип алсак да атат, Махабат кошумчалайт экен ооба. Аялдардын айылдык кеңештерде катышуусуна мыйзам жолунда дагы башка шарттар түзүлгөн болчу. Мурда болсо депутаттык ыйгарым укуктарды мамлекеттик жана муниципалдык
билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетекчилери депутаттык ыйгарымдуу укуктарын бирге алып баралчу эмес. Тыюу салынчу, азыр ал жокко салынган. Айылдык кеңештерде, айылдарда билесиңер, мектептен да директору бул аял, көбүнчө саламаттык сактоодо да. Ошол үчүн ушул тыюу салынган болчу, мурун азыр болсо аны жокко чыгаргандан кийин азыр айылдык кеңештерге депутаттыкка карата көптөгөн мугалимдер, саламаттык сактоо. Бул эркектерге дагы тиешелүү го дейм. Ооба, бул бардык мындай баарына талапкерлерге бирдей кылган. Шаардык кеңештерде кандай? Шаардык кеңештерге да ушундай талап бирдей баарына коюлду. Анан кийин жана биз болсо мурда болсо программа жазышчумуз. Шайлоо алдында программасын. Азыр болсо талап боюнча депутаттыкка талапкер катталган күндөн тартып 5 күндүн ичинде шайлоо программасын бериши керек. Ал болсо биздин борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында жарыяланат. Бул программа, шайлоо алдында программа бул деген ошол жергиликтүү ошол кеңештин аймагында же болбосо өзүнүн айылында бул деген ошо аялдардын кандай маселелерди чечери жөнүндө өзүнүн программасы аркылуу ошонун аялдын деңгээлин билими жөнүндө мындай элдерге наоборот жакшы жардам берет да, билгизгидей. Түшүнүктүү. Урматтуу меймандар, шайлоого депутат катары аялдардын катышуусун колдойсузбу деген суроо менен шаар тургундарына кайрылганда жарандарыбыз кандай жооп берди? Азыр биз анда мына ошол шаардыктардын жообуна назар салалы. Конечно, колдойм. Себеби биздин аялдардан деле, аял кишилерден деле жакшы чыккан, ушундай эле азыркы күндө дагы ушул саясатта өзүн жакшы көрсөтүп жүргөн келиндер көп да. Аялдар бар жерде көбүнчөсүн баягы тактык бар, адилеттүүлүк бар, социалдык мындай бир калыптанууга мындай өбөлгө көрөк аялдар түзүшөт деп ойлойм да. Анан аялдар эми маселенин көпчүлүгү, жергиликтүү деңгээлдеги маселенин көпчүлүгү ушул аз камсыз үй бүлөлөр менен, балдар менен, аялдар менен байланышкандыктан депутаттардын дагы саны көбүрөөк аялдардан болгону жакшы. Мен аял кишини негизи бул жумушка туура көрбөйм. Себеби аял кишини ойлойм, аял киши акылы жеткен нерсеге гана эме деп ойлойм да, барчак деп ойлойм да. Биз тең укуктуу мамлекетте жашап атпайлы, ошого аялдар депутат болсо деле аялдардын проблемаларын чечип, ошол жакта көтөрүп, ошондой маселелерди көтөрсө жакшы болот. Билими, илими жетишип турса, колдомокмун, эгер андай деңгээли жок болсо кой дейм да. Үйдө эле отургандан көрөк депчи. Сенден кыйындар чыксын депчи. Азыраак аялдар азыр бүт жагында активный болуш керек да. Курманжадатка да эле болуш керек. Бирок эркектер күчтүү, андай туруктуу болушат го. Ошондуктан көбүнчө эркектер деле депутат болот деп ушинтип коюшат да. Кыздар болсо назик болушат, по-любому мындай строгая болуп турса деле назик болушат да, анан көпчүлүк анын мындай сөздөрүн көп эме кыла беришпейт. Мен эми үчүн колдобойм аны. Мен кайра таза иште. Эл үчүн күй, элдин байлыгын күчөт деп эки колду көтөрүп берем андайларга, эмне колдобойм. Көз немесе кылышпайт да, уруксат беришпейт. Кээ бир аялдар үйдө эле отурушат, анан билимдер жок болушат көптөрүнүн. Бүгүнкү күндө жетишсиз, өтө аз. Мисалы, мен иштеген айыл өкмөттө аял депутаттар жок. 11 эркек депутатыбыз бар да. Эркекпи же аял кишиби, ал фаркы жок. Кандай элге жардам тие турган, ошо кандай потенциалы бар, ошого карап кылышыбыз керек биз адамдарды. Мына ушундай шаардыктардын пикири. Урматтуу меймандар, дагы бир маанилүү суроо бар. Балким бул биздин бүгүнкү маекти жыйынтыктай турчу дагы суроо болушу мүмкүн. Көпчүлүк талдоочулардын пикиринде аялдардын саясаттагы орду табигый түрдө бекемделиши керек дейт. Эмне үчүн? Себеби алар
талапкер катары атайын табигый күрөш менен бардык процессти так басып өтүп келсе деген дагы пикирлер бар да. Анткени атайын 30% берилиши керек. Мына ушул аялдарга көпчүлүк мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. 30% мыйзамдын негизинде келип аткандыктан көп учурда алар саясатта саясий инструментке айланып калып жатат деген пикирлерди дагы талдоочулар карманат да. Ошондуктан сөзсүз эле максат аялдарды депутат катары алып келүүбү, андан аркы ишмердүүлүгү, андан аркы коомдук саясий, социалдык, экономикалык маселелерди чечүүдө өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымы дагы бул өзүнчө бир чоң маселе да. Ушуга кандай пикирдесиздер? Мен баштап айтып коеюн, биз ошол азыркы учурда ошо маалымат берүүдө аялдардын көпчүлүгү айтып атат да, көзүбүз ачылып атат эми депчи. Алар ошол барып көйгөй көкүрөктө үйүп турат, бирок ошого барайын десең, ошону кантип чечүүгө жолдорун билчүмөс элек. Эми сөзсүз түрдө бара турган болдум деген айымдар жок эмес да. Анан анткени ошол айымдарды ошо мыйзамды кантип колдонуш керек, жергиликтүү маселени кантип чечиш керек, бул боюнча кыскача айтып кетип атабыз, кайсы маселе менен иштеш керек. Анан азыркы Кудай буйруп бизде дагы бир долбоорубуз өтүп атат. Ошол депутат болгон айымдарды дагы потенциалын көтөрүү боюнча биз иш-аракеттерди жасайбыз. Алар уже депутат катары уже кантип иштеш керек, бюджетти кантип караш керек, айыл өкмөт менен мамилеси кандай болуш керек. Анан ушундай маселе боюнча бизде бул институт абдан жакшы иштейт да. Социалдык өнүктүү. Роза Жикшанова, сиз жооп берсеңиз. Айтып кетсек, мына жакын эле арада кече мурда күнү акыркы биздин кадамдарыбыз бүттү, маалымат өнүктүгү өттү. Жалпы Кыргыз Республикасы боюнча бул маалымат өнүктүк БШК менен биргелешип, Бириккен улуттук уюмдар менен жана Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланды. Жалпы аял киши мындай ой айтып кетишти да, мен кичине кошула албайт элем силер айтканга. Аял киши дагы айтып кетти, ар бир маселе кандай суу болобу, жарыктандыруу болобу, ал дагы эркекке дагы аялга да тиешелүү. Биз аялдык кеңешке келгенде ошол маселени бирге чечелик деп атабыз. Анткени биздин саныбыз аз, ошондуктан мүмкүн туура эмес түшүнүк алып атат, туура эмес кандайдыр бир маселелер чечилип атат. Мисалы катары сууну эле алып кетсек, сууну көп учурларда үйдүн алды менен өткөрүп кетишет. Мына акыркы долбоорлорду карап өтсөк, анализдер. Аял киши бир кошумча киргизсе, ошол сууну эле үйгө чейин киргизип бергенге маселени чечсек, ошол эле акча менен кичинекей дагы жакшы аял кишинин маселесин чечип кеткенге аракет. Роза айым, эми бул менин пикирим эмес, бул талдоочулардын пикири. Эмне үчүн мындай пикирди карманып жатышат? Себеби 2015-жылы парламенттик шайлоодо эсиңиздерде өзгөчө белгилүү айымдарды талапкер катары тизмеге коюп туруп, анан чыгарып ташташкан катардан. Саясий инструмент катары колдонушкан. Жакшы, ал дагы эми бар, бирок 30% азыркы күндө дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат, мыйзам жол берип атат 30% квотаны. Эгерде ошол 30% квота кирип калса, биз ойлойбуз, ошо программанын негизинде келип атат биздин аялдарыбыз. Мыйзамдын негизинде. Мыйзамдын негизинде. Ошол программада мен 4 жылдын ичинде кандай өзгөрүү киргизсем, биздин айыл кандай өзгөрөт, айыл өзгөрсө районубуз кандай өзгөрөт, район өзгөрсө областыбыз кандай өзгөрөт, жалпы область өзгөрсө Кыргыз Республикабыз кантип өзгөрөт деген маани менен келет. Ошону колдоп кетет деп ойлойбуз биздин дагы тарапташ болуп жаныбызда отурган эркек адамдарыбыз. Сиз айтып кеткендей 2015-те алардан сурабай эле тизмеден алып салган деп. Азыр болсо мыйзам жүзүндө болсо өздөрүнүн арызы болмоюнча, өздөрүнүн макулдугу болмоюнча талапкерди тизмеден алып салууга андай укук жок азырчы. Мыйзам жолунда ошол жанакы квоталардын сакталышынын механизмдери. Бирок алып салганда да мындай кооз алып салып атышат да, бир кызматты сунуштап туруп. Ооба. Анан акыры Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы күндө маалыматтык иретинде баарына эле айтып атат да. Жөн эле могу квота менен шайлоого депутат болуштан эмес да. Биз деген Борбордук шайлоо комиссиясы ошол айылдык кеңештердин депутаттыгына болсо бул шайлоого аялдардын катышуусу, ошолордун өздөрү активдүү катышып, өздөрү өзүнүн программасын элдерге түшүндүрүп, жеткире алып, ошол айылдык кеңештердин депутаттары, аялдары
болсо ошого шайлоодо квота менен гана келбестен ошол айылдык кеңеште шайлоодо көптөгөн добуштарды алгыдайчы. Мисалы болуп кеткен шайлоодо Сарууда, Жети Өгүз районунда мисалы шайлоо бүткөндөн жыйынтык чыккандан кийин өзүнчө чыгат да ким канча процент алды. Ошондо 1-2 округдун ичинде аялдар алар квота болбосо деле алар депутат болмок. Себеби деген алар шайлоочулардын көп добушун алган болчу. Себеби деген өзү ошол жергиликтүү кеңеш шайлоо алдында программасын өзүнүн болгон эмесин жеткизе алган да шайлоочуларга, чтоб шайлоочу аялдарга добуштарын берет. Бирок Саруудагы бул окуяга көпчүлүк эркек талапкерлер нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Нааразычылык билдирип чыккан. Анткени мыйзам өзү 20 августта гана президент тарабынан кол коюлган. Анан биз деген ошол элге деген маалымат жетпей калганда 20 августтан кол коюлгандан кийин бизге ошол маалымат каражатына чыгып, акыркы редакциясын көрмөйүнчө биз элге маалымат бере албайт элек. Анан ошол 20 сентябрда, 22 сентябрда эле болуп калды да. Анан ошол биз өзүбүз деле ошол акыркы редакциясын көрбөгөндүктөн ошол маалымат менен эл менен иштеше албай калдык. Анан менимче ал жерде уюштуруучулар болду да. Ошол эркектерди уюштуруп, ал эмес бир округдан дагы такыр аялдар чыкпайсыңар деп келишим түзүп алышкан экен да. Анысы да бар. Анан сиз айткандай инструмент катары колдонушат. Азыр деле ал көрүнүш болот. Анткени айыл өкмөт башчысы өзү кийинки дагы экинчи срокко калыш үчүн азыр аялдарды колдонуп жатат инструмент катары. Ошол биринчи аялдарды квота менен түртөт, анан ошол аялдар добуш берүүгө көз каранды болуп калышат да. Бирок айтып кетет элек, бул негизи айылдык кеңештин же шаардык кеңештин депутаты болгон, бул саясат иш. Ошондуктан аялдарыбыздын эрки керек. Биринчиси, экинчиси, мен ошол программамда жазылган нерсени мен аягына чейин биргелешип бүтүрөм деген эрк менен келиш керек да. Ошондон кийин эле анда биз аттанабыз деп айтып кетмекчибиз. Абдан ушул сөзүңүздү баса белгилеп айттыңыз, туура айттыңыз, эрк деген. Анткени өлкөнүн экономикалык, социалдык турмушундагы аялдардын азыркы аракети жана орду абдан маанилүү. Жана сиздердин ушул мыйзамды сактоо менен 30% квотанын негизинде жок дегенде алган добуштардын 3-төн 1-ине аял депутаттар ээ болсо экен деп мындай бир аракет далалат кылып жатканыңыздар дагы бул албетте сүйүндүрөт. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм бүгүнкү биздин маектен программадан ушул саясатка аттанууну каалаган аялдар бир аз да болсо маалымат алып, түшүнүккө ээ болду деп. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын талапкер катары катышуусу туурасында биз аялдарды колдоо борборунун коомдук бирикмесинин директору Бакен Досалиева жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиянын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн эксперти Махабат Кожокеева жана өнүктүрүү саясат институтунун эксперти Роза Соранчиева менен түз эфирде баарлаштык. Саламатта калыңыздар.